Bugün keçirdi yaşatır. Kuda kalasa memleketimizden, prezidentin, milletin atkarıcı balı. Dost dedim mi? Жүрегіңден дос бол. Чыныгы дос бол. Шайтандай дос болбой, иманды дос болам. Болсо дос болбой эле кой. Сага ишенип, анча-мынча сырын айтышы мүмкүн, анча-мынча нерсесин айтышы мүмкүн. Аманат катары. А сен ичиңден анан көзүңгө карап турат. Пайгамбар айткан, эки көзүм мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жаманды качан менен жакшылыгым болсо, аны эмне кылат экен? Жашырып коет экен да. Жакшылыктын наоборот айтыш. Камчыбек Ташиев буга чейин бир нече ирет президенттикке барбай турганын, ал толугу менен Садыр Жапаровду колдоорун баса белгилеп келген. Ташиев тууралуу 2020-жылы саясатчы Өмүрбек Текебаев мындай деген. Илгери гос секретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Гос секретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында саясий туруктуулукту камсыз кылуу же бийликти сактап калуу максатында түзүлгөн бир нече ири тандемдер болгон. Алардын ичинен эң эсте калгандары Бакиев, Кулов жана Атамбаев, Жээнбеков тандемдери. Бул эки моделдин тең өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү жана аягы да бар. Албетте аларга салыштырганда Жапаров Ташиевдин тандеми узак жана бекем болду. Бирок алардын мамилеси улана берет деп ишенгендер да бар. Булар ажыралгыс достор. Ажыралгыс достор. Булар нан тиштешип, кан тиштешип, Куран кармашып, ширктешип дос болушкан. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Shunday Allohdan shunday sinov keldi. Shu borni almashtirish kerak. Assalomu alaykum, хайрымдуу кыргыз калкым. Азыркы убакта менин нинем Арсымат 46 жашында боор оорусуна жабыркап турат. Врачтар операция кылуу керектигин бизге айтты. Өзүбүздө акча каражаты жетсиз болгондугу үчүн, муну баарыңыздар билесиңер, бул операция чет мамлекетте жасалгандыгы үчүн көптөгөн каражат керек экен. Өзүбүздө жетсиз болуп турат. Ошондуктан кайрымдуу кыргыз элиме сиздерге кайрылып турамын. Bir үйдүн жалгыз эркеги биздин сүйгөн белибиз. Азыркы убакта абалы оор, ушу курсагы ишип, буттары шишип турат. Дем алгандай, басканда кыйналат. Сиздерден жардам сурайм. Дуа кылсаңыздар, ушу колдон келишинче көмөгүңүздөрдү көрсөтүп коюңуздар. Өзүбүздүн өлкөсүн котором дегендер үчүн баламдын эм банкын койдук. 0226001997 Нурсултан К деп чыгат. Баарыңыздардан кайрымдуулук сурайбыз. 40.000-45 миң доллар чапчийт деп атат. Кыргыз элим, кыргыз эч качан бири-бирин таштабаган, башына оор сыноо келгенде таштабаган. Кыргыз элим силерден 1 сом болсоң, 1 сом болобу, 10 сом болобу, 50 сом болобу, кичине жардамыңыздарды аяп. Ramazan ayı gelip kaldı. Ramazan ayında soğukçuluk kılıp yardım verip koyunuzda. Rusya ülkesinden kotorum degenlerge Sberbank var. Ömür alıdır dep çıkat akılı 14-40. Atынан сүйлөгүм келип атат. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери Кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок. Ушу эки досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевдин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевди ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Эгиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Эл бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжаалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуучундукты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен
ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Ооручуларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кылычбаев жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ошол жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрөгө. Бул кишинин мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун. Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арызы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча берге келип эле күн өткөрүп күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен барыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам барыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Рахмат.